İlk söz депутат Сурбалдиева Эльвира Жигалбековнада. Буквально пару минут. Улсакбай. Урматтуу Айыл чарба министринин өкүлдөрү, министрибиз келбептир, мурдагы комитетте болгон орун басары да келбептир. ызы чуу 4 миллиарддык грант боюнча кандай чечим болду? Айтып коюңуздарчы. Урматтуу Эльвира Жигалбековна, кайсы 4 миллиард боюнча тактап койсо болобу? Грант, кечиресиз, грант эмес, 4 миллиарддык бюджеттик кредит боюнча. Фермерским хозяйством. Азыр бул маселени биз участием депутаттар менен 21-inde бизде малый залда чогулушуп, ошол сиз айтып аткан боюнча жыйын болду. Азыр только повесткага киргизилди разныйгачы. Именно ушул боюнча азыр Тизме алмашылдыбы? тизме полностью с участием депутатов иштелип чыкты. Азыр ушул маселе повесткага киргизилди. Разный да каралат. Разный да каралат. В закрытом режиме, в открытом Нет, режиме? в открытом. В открытом карайсыз, Здесь, да? Бүгүн, да? Хорошо, анда кийин талкуулай турбайбызбы? Экинчи, Кара Суу районунда буудай жана арпанын үрөндөрү кечигип калды деп мага фермерлер жазып атат соц тармактарда. Бул эмне болуп калды себеп? Жазгы талаа иштери бүтөйүн деп калганда бизге келип калды. Мындай не совсем правильный планирование болуп калыптыр. Бул кандайча болуп калды? Айыл чарба министри кечип келди. Биз как-то из ситуации өзүбүз чыгып калдык деп ошондой маалымат келип атат да. Буга эмне себеп болду? Эльвира Жигалбековна, биздики общий договор 14 000 тоннага болчу. Ошонун 5800 тоннасы келип туруп таратылды. Бирок бияка ошо түндүккө келген фураларга жүктөлүп туруп, ошол Кара Суу, Караван, первый очередь ошол жака ташылып туруп таратылды. Заявка Жок, боюнча. в первую очередь түндүккө келип, как раз таки түштүккө кечирээк келип, жазгы талаа иштери аякта эртерээк жүрөт деп билесиз да. Эмнеге кечип калдыңыздар? Логистика ушундай болуп калыптыр. Бүгүнкү күндө Логистиканы алдын ала кто продумывает? Фонд Космотрезервов. Доставка бүт баары фонд Космотрезервов. Ошодо Через кемчилик фонд. кимден кетти? Фонд Госмотрезервов күнөө болуп калдыбы? Калган азыркы остальной ушу тоннаж бүгүнкү күндө Казакстанда кармалып калып, в связи с событиями Украина-Россия, ушул границада туруп калып көпкө чейин туруп калды. Бүгүнкү күндө Казакстанда келе чат. Ошондо күзүндө самый большой Кыргызстанда эң чоң район Кара Суу районунда жазгы талаа иштери практически мындай срывка болгон жок, Кудай ошондон ары кылсын да, бирок кечигип калганына себепкер болуп фонд Госмотрезерва күнөөлүү экен да. Мен сизди туура түшүндүмбү? Жок, Айыл чарба министрлиги пландашпайт экен, мы тут ни при чем деп Эльвира атасыздар. Жигалбековна, биз айтып атабыз, түндүккө келди вагондор, бирок сразу фураларга жүктөлүп туруп, сразу ошол биринчи очередь Араван менен Кара Сууга жеткирилди. Заявка болгонду, заявканы полностью потребности обеспечили. Кара Суунун складында ошондо не использованный барбы, не расходованный. Мага маалымат келди бар деп. Сколько, о каком тоннаже, какая сумма болот Мен да? ушуну тактап туруп сизге Мага жазуу түрүндө берип коюңузчу. өзүм бергем. Сураныч да? Хорошо. Рахмат, анан кредиттер боюнча кийинчерээк талкуулайт экенбиз. Хорошо. Рахмат. Урматтуу коллегалар, эми биринчиден Надир айым дагы биякта коллегалар ушул маселени көтөргөн агро комитеттин мүчөлөрүнө чоң ыраазычылык. Жогорку кеңеште бул маселени көтөргөн депутаттар, ачык тизмени ачыктаган депутаттардын эмгеги бар. Мен аларга абдан ыраазымын да, эл билбей калмак. Бирок буну соц тармактарга илгенден кийин, расмий чыккандан кийин абдан чоң талкуу болуп атат. Азыр бул тизме кайрадан эле ошол адамдар кирди деген сөз болуп атат. Ошондуктан мен ишенбейм, мен каршымын. Эртеси күнү жанакы Бахус деген компанияны киргизиптир, 76 миллион компания пустышка. 2020 год отчисление 0, работает 0. 2021 год отчисление 0, бюджетка работает 0 человек. Ошондой анан аффилированный компаниялар бар экен. Эл арасында бул тизмеге кириш үчүн 10% бериш керек экен деген сөз да уже чыгып атат. Бул 30 жылдан бери келген практика. Президентибиз бүгүнбү кечөө интервью берип атат. Ооба, ушундай маселени Совбезде көтөргөнбүз. Анан деген кызматта жүргөн мамлекеттик кызматтагы депутаттар, чиновниктер, аффилированный компаниялар болсо,
туура эмес деген мындай ошондой бир басыл болуп атат да. Ортодо ушул тизмеге кирип алган адамдар жылдын аягына чейин мен ойлойм күтпөстөн эле өздөрү чыгып кетсе туура болмок да. Моралдык мындай түшүнүгү бар болсо, эл астында уяты бар болсо, балдары, туугандары, аялдары, жакындары бул компаниялар бар чиновниктер болсо, мен айтат элем, чыгып эле кеткиле. Уят болосуздар, абдан уят болот. Азыр эл арасында кызуу иш талаа иштери жүрүп атат. Эл арасында ошол 10 миллиардты депутаттар анан өкмөт талап атыптыр деген сөз кетти. Жаманаттуу бардыгыбызды кылат ошол 2-3 адам кирип алыпчы. Бул сөздөн алыс бололу дегендин дагы бир нерсе, могу тизмени киргизип атасыз, бул жерде айтып атасыздар да. Бизнес планы болсун, каражат жумшоо планы, так сметасы, эсеби көрсөтүлсүн. Анан деген дыйкандар жана фермерлер менен болгон келишимдердин тизмеси берилсин, экспорттук келишим. 13 эмени пункту киргизип атыптырсыз да. Менде бир эле эме да, ачык, айкын региондордон чыккан тизме болсун. Ошол эле. Ылдый жактан келген тизме болсо, 10%-ын төлөй турган ал адамдардын шарты жок взяткага. Мурда банктарда 20% шапка менен кредит алышчу. Азыр кыйын убакта чиновниктерге, ошо айыл чарбадагы чиновниктерге 10% берилет экен деген сөз. Жада калса ушул маселени көтөргөн мына Султанбай Абдрашитович эми биякты көтөргөн айымдарга бизге карата деген атай каршы пикеттерди, акциялар чыгартабыз деп атат да. Ошол чын болсо, мен дыйкандарга ачык айкын кайрыламын да. Келип туруп айыл чарба министринин астына чыккыла деп. Ушунчалык мындай ызы чуу менен келген нерсеге деген, и они и президента подставляют, и главу правительства подставляют, депутатов подставляют. Ортодо деген жаманаттуу кайра эле биз депутаттар болобуз. Сизди бул азыр алдап жатышат да. Тизмеге киргиле, ачык айкын болот, давайте өзүңөрдүн сунуштарыңар киргизиле деп коет. По факту аягында выхлоп бир эле болот. Ошол эле тизмедеги аффилирован өздөрүнүн тегерегинде адамдар кирет. Буну Совбезде да президент айтты, 30 жылдан бери 6% кредит деп белгиледи. Ошол эле нерсе болуп атат да. Андан көрөк 10 миллиард бар экен тактап туруп Минфин менен. Бар болсо ылдый жакка түшүрүп туруп на уровне регионов у нас горят поля, у нас горят фермеры. Ошолорго ачык айкын жөнөкөй адамдарга берилиш керек. Беспроцентный, беззалоговый залог берем. Чоң компаниялар, кечирип коюңуздар, урматтуу коллегалар. Чоң компаниялар российский фондко барышсын. У них залог есть, имущество есть, они миллионеры компании. Беззалоговый 6%ке жөнөкөй дыйкандарга берилсин. Буну биз деген 10 миллиардты мы можем это сделать на уровне парламента. Дыйкандар алсын. А мондай 13% менен татаалдаштырып, анан тигиндей мындай критерийлер койсок, кайра эле ошол болгон канча 100 компания дейби, ошонун арасына тааныш, билиш, досторуна берилген компания белип калат. Ошондуктан мен буга каршымын, бул комиссия кирбейм. Жылдын аягына чейин бул комиссия бир топ ызы чуу болот, кылмыш иши козголот, кайра эле пустышкалар кирип алса, буну аягына чейин чыгарабыз деп мен ойлойм. Биякта көп мына коллегалар айтылды. Султанбай Абдрашитович биякта мына коллегаларым айтылат, биз кошулабыз. Буну жокко чыгарыш керек. Рахмат.